Саламатсыздарбы? Серкебаев Нурбек мен Тоң райондук музыкалык мектеп жетекчиси. Ош шаарына атайын музыкалык мектепке мен культурага караштуу татыксыз айымды документи да туура келбеген, повышение квалификация өтпөй калган аттестациядан өтпөй калган адамды директор кылып коюп коюшту. Аттестациядан өтпөй калган адам повышение квалификацияны консерваториядан өтүш керек да негизи. Бул Министерство культурага жалаң профессионализм жолундагылар жетекчи болот. Жетекчилик кызматка дайындоо аттестациядан өтпөйт. Жетекчилик кызматка дайындоо эми бул албетте баягы кадр саясаты, бул биз таза колунан келген адамдарды дайындоо үстүндө иш алып барабыз. Анан эми 5 кол тең эмес, кээде баягы мүчүлүштүктөр кетет. Биз аны моюнга алабыз. Кээде баягы дайындоо болуп атканда, айтканда баягы эми консерваторияны бүткөн эмес, бирок Ош мамлекеттик университетинин музыка факультетин бүткөн. Ош шаарында эми мен Сиз таанышсыз бул кейс менен? Нурбек мырза айткан музыкалык мектеп бул ошо Чайковский атындагы мектеп болушу керек. Ошо жакында биз дайындаганбыз. Мына Мирбек Кемелович айтып атпайбы, Ош университетинин музыкалык факультети. Ал бул культуранын системасында жарабайт, ал университет, ал образованияга тиешелүү. Ал Ош университетинин музыкалык факультетин бүткөндөр общеобразовательный мектепке музыка сабагынан берет, жана садиктерге иштеп бүтүш керек. Эми мына аттестациядан мугалим болуп иштегенге да жараксыз деген жыйынтык чыккан. Повышение квалификацияны консерваториядан өтсүн деген тапшырма болгон. Муну ошондо эчтекесин өтпөй, анан барып туруп директор кылып коюп коюшту да. Бул просто министрлер культуранын бул системаны түшүнбөйт да, анткени МВДдан, экономикадан, спорт тармагынан келгендер, анан мына айла